Акыркы адам жапайынын арзуусу. Автору Топчубай Анаркулов. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бул кыштоодо 7 түтүн жашайт. 7 жепирейген жер там. 7 тамда 9 жан. Илгертен ушунда жашап, ушул тоо түбүн бир кулак суусу бар булакты байырлап келатышат. Өздөрүн Алмат уруусунанбыз дешет. Тээ ылдыйдан эл арасынан качкан адам ушуларды эш тутуп, тоолор ичинде жашынат. Качкынды куугандар да алгач ушуларга келип түшөт. Ушулар ал тууралуу биле тургансып сурап калышат. Булар болсо укса да, көрсө да айтышпайт. Башкалар менен түк иши жок. Өз арабаларын өздөрү сүйрөй күн өткөрүшөт. Деги эле буларга илгертен элге түшкүлө, бизге кошулуп жашагыла деп эч ким сунуш кылбаган. Андыктан унутулган кишилердей тоо боорунда жашап кала беришкен. Айта берсең, булар эми ушундай бир журт. Булардын өнөрү тоо ташты кыдырып аңчылык кылмай, анан жаныбарлардын эти менен майын, аңдардын терисин, жаңгак токойдун койнунда күн кечирген адамдарга алып барып, зарыл нерселерге алмаштырып келүү. Көбүнчө мылтыкка, окко жана унга. Буларга башка эмне керек? Өмүрүндө жашылча жеп көрүшпөгөн. Оттук ташы, жаргылчагы колдо. Тузу болсо мына бул тоолордо. Анда-санда этектеги жаңгактуу жылгаларга кирип, жаңгак, мисте, алча, карагат, кызылгат, чие, кожогат сыяктууларды терип жеп, калганын ала келишет. Антпесе эмне кылышсын? Булардын турагында алар бышпаса. Булар турактаган жер тоо таштын арасы болгону менен шамалдан далдоо, кышта карас түшөт. Бир байлам булагы соолуп калбаса, жепирейген жер тамдарын көчкү шыпырып, же зилзала силкип салбаса эле болгону. Ошентип жашоо кылдырап өтүп, көз өткөндөрдүн ордуна наристелер жарык дүйнөгө келип, жашоо уланып келүүдө. Ошол алматтардан бир мерген бул жолу да адаттагыдай эле тоо ташты аралап көпкө жүрдү. 7 түтүн үчүн аң уулап, 7 күн жүрдү. Аккар баскан ашууларды ашып, андан ары шагылдоо, чөп да чыкпаган түтөктү зоого келди. Кайберен илбээсин атып, аларды мерчемдүү жерлерге калтырып кетүү анын адаты. Артынан жигиттер келип, атылган аңдарын чогултуп, кыштоого жеткиришет. Мерген бүгүн да жолду эле. Шагылды баска тараптан семирген текелерден тандап туруп, бирди атып, дароо мууздап, боорун кактап жеди. Ичин одарып таштап, анын ордуна жыттуу чөптөрдөн салып, Алматтын жигиттери билген таштын алдындагы оюкка жашырып кете берди. Караңгы кирерде жай баштаган жамгыр көнөктөп төгүлүп, бир ыктуу коңул табылбай, мергендин шаштысын кетирди. Бир-эки таштын коңулуна жашырынса, жайлуу болбоду. Кайра ар басты. Чагылган чартылдаса, мергендин айланасы жарык болот чөт да, кайра эле көөдөй караңгы түн үстөмдүк кылып калат. Бир жуп адам жапайы жашаган бул тоолордун кокту колотун киши баласынын буту баса элек. Ал эми тиги адам жапайларга айла жок. Экөөнүн атасы да, энеси да өмүрүн ушул жерден өткөрдү. Бир кезде адам жапайлар кыйла болчу. Азайып отуруп, акыркы экөө калды. Негедир булардын тукуму соңку жылдарда уланбай келет. Абаданбы, сууданбы, же табияттын башка дагы бир сыры барбы айтор, адам жапайлар жер үстүнөн куруп кетмек болду. Мурдагыдай эмес. Азыр эми жемиздеп, кыйла тоону кыдырып, кыйла сууну кечип, кыйла тозокту башынан өткөрүп чыгат. Бүгүн да эркеги жер кыдырып, жей турган бир нерсе издеп кеткен. Ургачысы үңкүрдө үңкүйүп отуруп, эмиминтип жаан жаап, күн күркүрөп, чагылган түшкөнүнөн кабатырланып, үңкүр оозуна чыкты. Тээ алысты көзүн албай көпкө карады. Чагылган жарк эте асманды тилип өттү эле, адам жапайынын көзү жарыктан уяла түштү. Ошол жарк эткен жарыкта төмөндөн бир караң көрүнгөндөй болду да, кайра көөдөй караңгыга сиңип жоголду. Кайра чагылган, кайра жаан. Бир убакта кулак мээни тундуруп, асман жарылып кеткендей күркүрөп, аламат доош чыкты. Эркегин күтүп турган ургачы адам жапайы кулаган таш сымал ыргып кетти. Бир кезде эсине келип, теңселип ордунан акырын козголду. Тирүү экен. Чагылган алды жагына баягы караң келаткан жерге түшкөндөй. Анткени ал жактан катуу чаңырык, анан онтогон доош угулгансыды. Адам жапайы шагылдарды аралай бирде 2 буттап, бирде 4 буттап ылдый чуркады. Ал баамында эркегим чагылгандын оогуна кабылды деп күркүрөп, озондоп чуркап бара жатты. Анан ошол тейдеттигини басып жыгыларда караса,
анысынын жыты башка. Кандайдыр башкача онтоп, кыйкырып, жан айласы кылып озондоп жатат. Ар жакта денеден үзүлгөн бут жаткансыйт. Бул жандуунун ким экенин билбегени менен анын жардам сурап жатканын түшүнгөн адам жапайынын энелик сезими ойгондо. Экемчеги зыркырап, көөдөнүн ысык бир нерсе тээп чыкты. Жанагы чагылган урган жандууну үңкүр үйүн көздөй көтөрүп жөнөдү. Бир буту үзүлүп, кансыраган эки аяктууну колтукка кыса үңкүргө алып келип, парандалардын тыбыт жүнү төшөлгөн жайга кулатты. Таш коңулунда катылып турчу дары чөптөрдү жамгыр суусуна нымдап, кан таанып турган тамырларына басты. Бул эле эмес, жапайы жандыктардын майын сыйпап, жан алекетке түшө берди. Тагдыр башка салса арга жок экен. Чагылгандуу ошол күнү адам жапайынын эркеги тоонун башынан төмөнүрөөк түштү. Көп эле жол арбытты. Бир жерден эки аяктуунун изин көзү чалды. Сонуркап из кууп басса, анын 3 аттаганын бир эле аттап коюп жатты. Былтырда ушул учурда талааларды сары ыран каптап, кыш ызгаары жакындап келатканда тоо башынан ылдыйлай түшкөн. Бир жерге келгенде алыстагы жер үйлөр көзүнө урунган. Айрыбут жандарды калың өскөн долонолордун арасынан сонуркап карады. Алар жыт билбеген немелер белем муну байкашкан жок. Анан ары басып, жаңгак токойун аралады. Бул жерде дагы айрыбут жаныбарлар. Алардын кетүүсүн күтүп, бир жаңгактын башына чыгып, көпкө отурду. Курсагы курулдап ачкан соң не кыларын билбей, дарак башындагы тоголок нерселерди алып оозуна салды. Ошолор ага аябай жакты. Бир убакта кыйкырык, ызычуу чыкканда жаңгактан жаңгакка аттап-буттап секирип, качып жөнөй берди. Дарактардан жаңгактар дабырап көйлөп, жер бети жаңгак болуп жатып калды. Кечинде кайрадан таш тамдуу 7 үйдүн жанындагы долонолордун арасына келип жатты. Ошондо эң биринчи отту көрдү. Эки аяктуулар болсо оттон аттап, секирип өтүшүп, аны айлана отурушту. Отко этти куйкалашып, куйкум жыттантып, эттин даамын кетирип, оюна келгенин кылышты. Негедир адам жапайыга ушул алматтардын айылы жакындай сезилип, ушул адамдар бир боорундай туюла берди. Ошондон бу кийинде алматтардын тамдарынын өйдө жагындагы долонолуу жайга кирип жатса жайлуудай сезилип, ошол жерди имерчиктеп калган. Эртеси кайра баягы жаңгак токоюна адамдар тарапка баргысы келди. Акырын абайлай барса, кечээки эки аяктуунун бири да жок. Ар жерде сороюп каптар турат. Анын бирөөсүн түрттү эле кечээги өзү жегендей даамдуу азыктар жер жайнап төгүлүп жатып калды. Арырактан аттын бышкырганы жана кишинегени угулганда, адам жапайы чоң каптагы жаңгактын 4-5-ин колтукка кысып, качып жөнөй берген. Андан бери жылайланды. Ошондо таап келген жаңгактары ургачы адам жапайыга аябай жаккан. Кийин кайра келип, андагыдай каптарды, дарак башындагы жаңгактарды таппай канча убарланды. Көп узабай кыш келди. Кар оор түшүп, суук күчөдү. Ошентип булар үңкүрдөн көп чыкпай калышты. Эми минтип өткөн жылкы окуялар эске түшүп, айыл тарапка улам карап, аң улоого бара жатканы да ошондон. Былтыркы жерге келди. Ана өткөн жылы үстүнө чыккан аркайган 5000 жылдык карт жаңгак. Буту айрылар көрүнбөйт. Көзү төбөдө жылдыздардай жайнаган жаңгактарга байланат. Акырын абайлап аттап жаңгак түбүнө жакындай берип, бир убакта эле күп этип кулап түштү. Денеси катуу нерсеге тийип жанчылып калгандай болду. Көзүнөн от чыккансы да, ал адамдар казган орго түшүп кеткенин билген жок. Андан чыгуунун жолун издей жан талашып, туш тарабын ургулай, тепкилей берди. Озондоп, кыйкырып өкүрүп атты. О бир топто төбөдөн эки аяктуу жандар баштарын салаңдатып карап турганын көрүп, асманга, аларга карап чамынды. Жете албады. 7 күн, 7 түн өткөндөн кийин гана ал зынданга түшкөнүн, эми бул жерден такыр чыга албасын билди. Төбөдөн эт, анан жаңгак ташташты, суу беришти. Адегенде алардын баарын ачып, кайра сыртка ыргытты, суусун төктү. Бара-бара курсагы ачып, баш айлана баштаган соң, жаңгактарды адамдардай чагып жегенди билбеген неме сырты менен эле апсыгып жеп алды. Анан этке, сууга өттү. Ургачы адам жапайы өмүр менен өлүмдүн ортосунда калган адамдын жытына көнүп калды. Башка айла жок эле. Кишинин жаратына дары сыйпап, бознач, кийик от дегендей чөптөрдү сууга чылап, анан аз-аздан оозуна салат. Анысы болсо эптеп күрмөп жутууга аракет кылат. Ананда дары болор тамырлардан таап келет.
көзін качан ачат, өзүнө келгенде эмне болор экенбиз, эркегим келсе эмне деп ойлойт деп сарсанага чөмүлгөнү менен ушул күнөөсүз жанды айыктырып ордунан тургузсам деп тилек кылды. Күндөр өтө берди. Же эркегинен дайын жок, же жанындагы эки аяктуу эс үчүн жыйбайт. Элдер орго түшкөн адам жапайыны көргөнү күндө келет. Ошентип билинбей адам жапайы да, адамдар да бири-бирине үйүр ала башташты. Кишилер бир нерселерин көтөрүнүп келип, караңгы зынданга таштайт. Бүт денесин түк баскан, шыргыйдай узун эки колу тизеден ылдый түшкөн, чулдурап бир нерсе дегендей болгону менен оюн айта албаган макулук экен. Эки көзү кызарып, кишилерге бирде атып уя тургандай, бирде чарчагандай кайдыгер карайт. Таноолору дердейип, тумшугу коңкоюп, колу эпке келбей тартайып, чачтары апсаят. Энеден туума жылаңач денеси күрөң тартып, бир башкача. Андыктан бул жаныбарды көрүү үчүн алыс жактагы адамдар келип, жапай адамды жарданып тамаша кылышат. Тамаша кылып эле калбай, ар кими ар кандай сөздөрдү айтат. Адам сыяктуу го. Жапай адам окшойт. Киши экен, ургачы экен же эркек бекен? Эркек болсо тийип алайын дедиң беле. Тийсе тийип эле алам. Карасаң, сага караганда ушул адамга окшошот. Ай, шымшык десе, жапайыны да жон койбойсуң, Адамдар ушинтип оюна келгенин сүйлөшсө, урбазган токой ээсинин кыялы башкада. Күчтүү бул жаныбарды эпке келтирип, күздө жаңгак күйдүрүп, кышта чийне менен чөп сүйрөтсөм, арык каздырып, суу чыкпаган какыр адырларга суу чыгарып, жер чегин дагы кеңейтсем дейт. Ошон үчүн бул жапайы неме адамдарга көнө берсин деп тим коет. Чын эле адам жапайы кишилерге, кишилер адам жапайыга көнүп баратканда, Алматтардын эки аксакалы токой ээсинин үйүнө атайын бастырып келишти. Аны муну сүйлөшүп отуруп, акыры келгендердин бири «Сизди жапайы адамды кармап алыптыр деп уктук, таксыр», деди. Укканыңыз туура. Жараткандын рызкысы да. Жок, таксыр. Аларда табияттын бир жандыгы. Сиз аны кое беришиңиз керек. Мен аны кое бербейм. Атайын аңдып жүрүп колго түшүрдүм. Эмне кыламын деп ойлойсуз? Өзүм билем. Өзүңүз билгенде болбойт. Таксыр, мунун куну оор болот. Оорбу жеңилби өзүм тартам. Силер да ушул жапай адамдай эле жапай экенсиңер. Көп башты ортпай, келген жолуңарга түшкүлө. Ошентип тигилердин суранычына токой ээси көнбөдү. Аларды сөгүп сагып, ит талагандай кылып, айылынан кууп чыкты. Акыры бир күнү адам жапайы багып жаткан алматтардын айтылуу аңчысы эсин жыйды. Жанында экемчеги салаңдаган, дене боюн түк баскан, көзү чанагына кирген сөөк саактуу жаныбардын турганын көрдү. Аюу деди. Окшобойт. Аюулардын далайына аңчылык кылып, далайын күрөшүп жыгып, териси менен этин олжо кылган. Алар адамдан качат, же баса калып уйпалап таштайт. Минтип адамдын жүзүнө колун басып, суу ичирип отурбайт. Мергендин оюна кайдагы бир уккан жомок сыяктуу баян келе калбаспы. Ал уламышта эба коңко түшүргөн, мейлегенин жаза кетирбеген мерген жигит болору айтылат. Ошол жигиттин ашкере чыйрактыгы, адам суктанарлык сулуулугу, көз катарлыгы бар экен. Кайбирен кууп барбаган тоосу, чыкпаган чокусу калбаптыр. Бир жолу борчук таштын арасында капыстан бутун сындырып алат. Же өйдөгө чыга албай, же ылдый түшө албай, аскалардын ортосундагы жайыкта туруп калат. Сыныгы ырбап, таңып коер дарысы аягына чыгат. Ошондо кайбирендин каргышы анын кулагына жаңырат. Бириң экиге уланбасын, уругуң узарбасын, мылтык сылтыгың менен ташка жабышып катып кал. Куткарар адам чыкпай алдыңдан айван чыксын. Ал сени тытып жесин, сөөгүң элиңе жетпесин, сөзүңдү шамалдан башка укпай калсын ылайым. Ошентип ал мергендин кулагына каргыш жаңырып, жаламаз окалардын арасында бир канча күн кечирет. Как эткен карга, кук эткен кузгун, шырп эткен чычкан көрүнбөйт. Бир күн эле көзүн ачса, алды жакта бир кыз келатат. Өңүмбү, түшүмбү деп, кайра көзүн ачып жумат. Чын эле кыз. Болгондо дагы майда үрүм чачтары жиркесин жаап, өңү түсө келишкен кыз. Бул кыз кийик гана жүргөн жерге кайдан келди деп ойлонот жигит. Ойлонгондо эмне? Ага карам болор, бүгүн эртең өлүп калса көмүп коер адам табылса болгон эмеспи? Кыз жигитти айланчыктап кетпей коет. Биринин тилин бири билбейт. Бирок кайдан жайдан алып келет. Айтор кыз сүт, дар чөп, эт, жылуу кийим таап келет. Түнү да кетпейт. Буттарына аргандай чөптөрдү жаап, майларды сүйкөп, мергендин сынган жериндеги жараатты соруп түкүрөт. Кайдадыр бир жерден баткактарды алып келип сыйпайт.
Ошентип мерген түзөлүп кетет, өңүнө чыгат, аз-аздан кубат кирет. Бул жердин бийиктиги ушунчалык, жылдыздарга кол затсаң кармап алгыдайсың. Түнкүсүн өзгөчө ажайып. Бажырайып жылдыздар чыкканда экөө жылдыздардын кучагында калышат. Тиги менин жылдызым, дейт жигит. Кыз түшүнбөйт. Менин айылым кайда болду экен, дейт жигит. Кыз дали эч нерсе түшүнбөйт. Сенин тилиң жокпу, деп таң кала карайт жигит. Кыз унчукпайт. Акыры экөө ымдашып жүрүп, бири-бирине айтар оюн болжолдоп түшүнгөнгө жетишет. Айлар өтүп, жанагы кыз эми келишкен чырайлуу келинге айланып, мергенге боюнда бар экенин билдирет. Акыры жигит толук айыкты. Кыз кай жакка барбасын, мергенди өзү менен эч жакка ээрчитпейт. Бир күнү мерген артынан аңдып бир топ жерге дейре барат. Барганы менен урчуктуу аскалардын арасынан өтө албай туруп калат. Ошол кезде төмөндөн бир дөбө отун жылып келатканын көрүп таң калат. Мындай отунду көтөрүп келаткан кандай неме болду экен деп таң калат. Кайра ордуна келип жатса, аялы келип, отун алып келгенин кабарлайт. Ошондо жигит жанагынча отунду аялы алып келгенин, жанаанын соо жан эмес экенин болголойт. Бир күнү дагы аңдып артынан барса, аялы отун жарып жатыптыр. Караса тырмактары жапай адамдыкындай өскүлөң, көзүнөн чаар чыгат. Ошондо гана мерген жигит кимге үйлөнүп алганын толук аңдайт. Бул сулуу кыз болуп куулган албарысты же жапай адам дейт оюнда. Аска ичиндеги ажайып түндөрдүн биринде кош бойлуу жарын таштап качып жөнөйт. Аялы билип, артынан кууп олтурат. Ал мергенге жакындап калганда жигит төмөнкү аска тарапка жүгүрөт. Ал жолго түшпө. Ал жол менен барсаң өлөсүң. Кайт артыңа. Мен сага башка жол көрсөтөм. Келинчеги көзүнүн жашын онтала кылып боздоп, чачын жулуп чыңырат. Бирок жигит жарынын сөзүн укпай кете берет. Айткандай эле көп узабай мерген аскадан кулап өлөт. Кийин убагы жетип, баягы келин көз жарат. Көз жашын көлдөтүп, ымыркайына уйдун сүтүн таап келип багат. Сары май озантат. Сүттү алыстагы адамдар жашаган айылдын чет жакасындагы аркандалган уйлардан саап келсе, сары майды аңды отуруп, айыл четиндеги үйдөн уурдай качкан. Баласын ошентип торолтот. Айыл четиндеги үйлөрдүн кермесинде жайылып турган ымыркайлардын кийимин уурдап келип, аны баласына кийгизет. Бир күнү ал чүрпөсүн, боор этинен чыккан наристесин түн ичинде айылдын үстүнө алып келет да, сен ушундан кийин ушул адамдар менен жаша, сенин атаң адам баласы болгон, сен да адам баласысың деп, күйөөсүнөн айрылганга бир арман кылып, баласынан айрылганга жаны сыздап, өзү кайра аскалар тарапка чыгып кетет. Ошол чүрпөдөн алмат уруусу тарайт. Бул уруунун кишилери азыркыга чейин чыйрак, суукка чыдамдуу, тоого жакын. Жанагы алматтар 7 үйлүү айыл эле. Алардын ушул жарадар мергени да ошол тукумдан тараганбыз дешет. Айыл тарапка өзүнчө эле бир дөбө жылып келаткансыйт. Улам берилген сайын дөбө сезилген нерсе отун. Аны болсо бирөө көтөрүп келаткандыгы билинет. Күн сайын айылга ушундай бир дөбө жылып келип, ал дөбө кулаганда гана алдынан адам баласы көрүнөт. Айылдыктар бул көрүнүшкө жедеп көнүп калышкан. Жылып келаткан дөбөнү көргөндө эле отунчу келатат дешет. Отунчу дешкендери кыз. Анын кыз экенин дале эч ким элес албайт. Жөн гана аты жок немедей отунчу атаганга көнүшкөн. Туулгандан отун ташып, көмүр өчүргөндөн башка иши жоктой, бул кыз бирөөлөр менен ачылып сүйлөшпөйт. Анан калса кулагында да бир кыйла мандеми бар. Көп сөздү укпай калат, укса да көбүн түшүнө бербейт. Кыздын тили да кекеч. Ошондон анын бул айылда бар экенин, жашап жатканын дале эч ким этибарга албайт. Ашка тойго чакырылбайт. Отундан колу бошогон учурда кимдир бирөөлөр ээрчитип алса барат да, эч кимге кошулбай четке отуруп алат. Үйесинин марттыгы кармаса токойчунун алдына чоң табак менен тамак тартат. Бул аны алеки заматта жеп түгөтөт. Анан үйесинин жанына келип, жонунан сылап коюп калган жамаатты күтүп отурбай, өз билген жолуна түшөт. Эгер казан табак кармагандардын ак көңүлү кармаса, ашкан тамак аштан салып берет. Болбосо жалдырабай ары бар дегенсип кууп ийишет. Отунчу кыздын алып келген отундары куураган карагай, арча, шилби, тал, долоно, жапай алма, жаңгак, өрүк, терек, дагы башкалар. Ошолорду таңып көтөрүп келет да, токойчунун коро четине таштап, чакмак ташты чагып отунга от коет. Отунчу далай суу куйгандан соң гана жалбырттаган жалын аста тартылып, от бир кыйла быкшыйт. Анан акырын бир четинен карарып, күйүктөр чыгып, көмүр болуп калат. Ал арада ыш каптай бергенден улам отунчунун өңү көмүрдөй карарат. Тоң алма жей бергенден кашкая түшкөн тиштери агарып, ырсаят.
Бұл өчүрүлгөн көмүрлөр адам бойындай кар жаган кышта табылгыс отун. Мунун баары токой ээсиники. Ал эми отунчу болсо кара курсактын айынан гана ошол кишиге иштеп берет. Жаткан, тамак ичкен, жасана турган жайда ошол отундардын арасында тизилген боз алачык. Кышта гана токой ээсинин мал сарайынын бурчундагы чакан бөлмөгө баш калкалайт. Катуу үшүгөндө өзү ташып келген отундан жагып, жылынып алат. Кийген кийими токой ээсинен арткан чапан-чупан, чокой малакай. Сөгүнгөнү да, ойногону да эркек балдарча. Бул жерге мунун качкан, кандайча келип калганын, жананын ата-энесинин бар жогу менен эч кимдин иши жок. Сууга түшкөндү жактыргандыктан күн жылгандан тартып, кечинде шаркыратма жака жөнөп калат. Суу тез жогортон аска таштарга жабышып, жылмышып, сүттөй агарып чачырап, күч менен жерге урунат. Шаркыратма түшкөн жерге көлмө айланып калган. Тең жери адамды көмөт. Ошол көлмөгө түшүп алат. Мупмуздак сууга кирнип атса, айылдын эркек таналары тамаша кылып, шылдыңдап калышат. Отунчунун шылдың менен иши барбы? Кулачын кенен жайып ары сүзөт, бери сүзөт. Кайдан билет, ким билсин айтор, башын, денесин дайым бир түрлүү чөп менен жууйт. Ошондон бо акыры чачы калың, кайраттуу, биттебейт дагы. Анан дагы суу ичиндеги килтейген балыктарды тутуп, өзүн арыда аңдып тургандарды көздөй ыргытат. Балдар балыктардан бокочо көргөндөй качса, өмүрү балык жеп көрбөгөн чоңдор андан жийиркене мурдун чүйүрү оолак кетишет. Ошентип, отунчунун сууга түшкөн күнү айылдагы адамдар үчүн өзүнчө эле кызык тамаша. Бүгүн да отунчу ошентип сууга түшүп келаткан. Караса, кишилер Токой кожоюнунун айтылуу бай түп жаңгагынын түбүндө топтолуп алышыптыр. Ошол жакка карап басты. Баягы күндөрү отунга жибербей, Токой ээси отунчуга ошол жерди 10 күн каздырган. Анда отунчу эмне үчүн казып жатканын ойлогон да, түшүнгөн да, сураган да эмес. Муну менен анын иши канчалык? Казып бүткөн соң, ээсинин көрсөтмөсү менен үстүн билгизбей чырпык менен жаап, үстүнө жука топурак таштап, жер менен жер кылып койгон. Отунчу жабалактап, жарданып тургандардын жанына барса, баягы өзү казган ор ичинде бирөө онтогонсоп, чапчыланып, озондогонсойт. Орого түшүп калган бул эмне жандык болду экен деп жакшылап караса, анысы апсыйган экен. Орду айланып тегеренип, буту менен жерди тепкилеп, жаны жай албайт. Бир караса адамга окшоп кетет, бирок көрөт, бирок денесин түк баскан. Отунчу аюуларды жакшы билет. Отунга чыккан сайын Токой ичинен, тоолор арасынан аларды көп эле көрөт. Бири-бирин карашып өтө берет. Аюулар негедир буга эч тийбейт. Атүгүл бир жолу озондоп жаткан аюунун баласын капкандан чыгарган жайы бар. Отунга баратса, бала айлагандай угулду. Кулагын о бир топко тосуп турса, чын эле баланын үнүндөй. Күндү көрсөтпөй калың өскөн чынарлар, жаңгактар, анан алардын көлөкөсүндөгү шилбилерди, карагандарды аралап, Токой ичиндеги жайык түзөнгө чыкса, аюунун мамалагы чын эле ыйлап атат. Ушунча сүйкүмдүү, ырайымдуу, бол койгон мамалак. Жалооруп, жалынып, жардам сурагандай отунчуну карайт. Отунчу ар жак бир жакка көз агытты эле эч ким көрүнбөдү. Болгону куштардын безеленип сайраганы, ар жакка учуп конгон ала-була сагызгандын шакалактаганы угулат. Мамалакка жакындаганда анын бутун капкан кыпчып калганын көрдү. Эптеп ары тартып, бери тартып отуруп, мамалактын бутун капкандан чыгарды. Мамалак чын эле бошодумбу дегендей отунчуну кылчактай карап, Токойго ооруксунган аяктарын сүйрөй кирип кетти. Кийин ал мамалакты отунчу көп көрдү. Саратандын ысыгында чогулткан отунун көтөрүп жөнөрдө чырым эти уктап калчу. Ошондой тук этип аларда баягы мамалак жакынсырап жанына келип, эркелеп ойной кетчү. Алган эмес, отунчуну кырсыктардан, асмандагы алгыр куштардын кол салышынан, жердеги сойлоп жүргөн жылаандардын, чаяндардын чагуусунан этияттап турчу. Адамдар болсо отунчуну көргөндө ар ким ар кандай кептерин айтат. О, анын колдоочусу аюуда. Бага ачылбаган бир байкушта. Аюуга тийген адам баласы. Боюнду бар имиш, аюудан имиш. Ушуга окшогон ушактар. Бирок алардын бири да бул ушактардын чындыгына жетүү үчүн отунчуга да барып сүйлөшө да сурай да алышпайт. Отунчунун бул ордогу жаныбарды биринчи көрүшү. Аюуга окшогону менен аюу эмес. Кишиге окшогону менен сүйлөй албайт бейим. Кишилер анын бир нерселерди булдураганын аңдай албайт таң. Кара түктүү жылаңач денесинен болгон нерсеси көрүнүп турат. Андыктан жабалактап карагандарга Кудай берип эле келдиңби, сага эмне жок, бар кет. Токой ээси бир убакта отунчуну көрө калып, ага тап бере урушту. Тим кой көрсүн, деди жанындагы бирөө. Көргөндө эмне?
Бұл кишилерге таң біле. Отунчу ээсинин айтканын кантип аткарбай койсун. Ата энесин, бир туугандарын билбеген ага, ата да, эне да, бир тууганда ушул киши. Эс тарткандан бери баш аягы 30 жылдай болгондур. Ушул токой ээсин гана угуп, ушул токой ээсин гана билип келатпайбы? Отунчу ары басып кетти. Жабалактаган адамдар аң ичиндеги адам жапайыны тамаша кыла тарабай турушты. Мерген 40 күн дегенде ордунан араң турду. Кайда экенин жакшылап ажырата албады. Бир убакта ооруксунуудан улам көзүнөн чууруп жаш чыкты. Башын мыжыкты. Жанынан бир нерсени издеген болот. Таппады шекилдүү. Кайра көзүн жумду. Ургач адам жапайы Мергенди колтуктап көтөрүп, тоо боорундагы мөңгүгө алып барды. Муздак мөңгү суусу менен кишинин бетин жууду. Буттарынын жаратына мөңгүнүн муздак карын басты. Аска таштардан мумия алып келип сыйпады. Ичирди. Мерген азыр бир нерселерди аңдап билип, өзүн бул жаныбардын дарылап жатканын туюп жатты. Бетин, бутун, түктүү колдору менен сыйпалап турушу анын денесин жибитип, көшүтүп, жанына жагымдуу сезим тартуулагандай мемире буктап кетти. Талыкшып катуу уктаган экен. Эртеси Мерген ойгонуп караса, жанында баягы апсайган неме дале олтурат. Коду энесиндей акырын башынан сылап жатат. Энеси да кичинесинде ушинтип башынан сылап ырдап берчү. Бир гана окшобогону алдыдагы түктүү жандын ыры да сөзү да жок. Бир убакта ал Мергенге бир нерсе сунгандай болду. Караса таяк. Бул эмне деп барып, анан өзүнүн буту жок калганын эстеди. Таякты колуна алып, ордунан туруу керектигин түшүндү. Жанагы адам жапайы Мергенди колтуктап жөлөдү. Мерген бир бутун чолоңдотуп, таякты эш кылып, бир кыйладан соң үңкүрдүн оозуна чыкты. Жарыкка көз уяла түштү эле, килтейген адам жапайы аны түшүнө коюп, денеси менен Мергенди күндөн калкалай берди. Мерген дагы басты. Баскан сайын адам жапайы күндү көлөкөсү менен калкалайт. Ошентип бир топ күндөр өттү. Мерген чолоңдоп басууга көндү. Көнбөгөн эле чийкет. Тегиниси анын маңдайына отуруп бышпаган, кээде жыпчылуу этти үзгүлөп, тытмалап жеп кирет, көп жейт. Мерген болсо чийкетти таш үстүнө коюп, күнгө бир топ кактайт да, тоорсуй түшкөндө гана оозуна салат. Оттук ташы баягы чагылган урганда жоголгон билем, от жок, кыйын эле болду. Бир күнү ал ташты ташка тийгизип отуруп, кургак отундан куу жасап, от күйгөздү. Ташты аябай кызытты. Анан таш менен этти эзгилеп, оттон кызарып чыккан таш бетине жапты. Кызуу ташка муздак эт тийгенде чыз-чыз этип доош чыкты эле, адам жапайы чочуп кетти. Колундагы этти ыргытып ийип, аттап-буттап ары качты. Айлана күйүк чыттанып, Мергендин шилекейи коюлуп, ичтей ачылды. Адам жапайы болсо күйүк чытына чыдай албай, ардагы таштын үстүнө сопоюп отуруп калды. Эркек адам жапайы өзү түшкөн ордон качып чыгуудан түңүлдү. Баягыдай күнү түнү уңулдап боздобойт да, жаткан жерин оюп тепкилебейт да. Ал эмес, кишилер алып келген тамактарды кайра өйдө көздөй ыргытпай да койду. Тамактары жакпайт, күйүк таамданып, от чыттанат. Оттон болсо аябай коркот. От дегенде асмандан түшкөн чагылганды, жана анын күчүнөн улам күйүккө айланган нерселерди гана түшүнөт. Ошол чагылган түшкөндө кээде тоодогу жаныбарлар күйүп калат да, тегерекчет чыдай алгыс жыттанып кетет. Мындай эттер алардын кускусун гана келтирет. Алар үчүн эт деген жаныбардын башын жулуп алып, ысык каны менен бурулдатып, аймалап, жулмалап жеш. А жанагы кишилер алып келип таштаган эт менен тамак эп деген эле бир нерсе. Ошол тамак аш алып келгендердин ичинен бирөөнүкү башкача. Ал дайыма эмес, анда-санда гана келет. Билгендей эле бышпаган эт алып келет да, аң ичине алыстан таштап, өзү өңүтүсүн көрсөтпөй жоголот. Анын эти өйдөдөн түшүп келе жатканда эле жыттанып, каңылжарды жарат. Шабырып алат да, бурдап жеп кирет. Ким ыргытканын билбей, азгана шоола түшкөн зындандын төбөсүн тиктеп, жалдырап кала берет. Адам жапайынын ургачысы үңкүрүндөгү эки буттуу жандыктын жакшы болуп баратканына көңүлү тынды. Эми эркегин жакшылап издөөгө киришти. Өзү көрүп билген жердин баарын кыдырып, издебеген жери, акмалабаган адыр коктусу калбады. Баягы алматтардын 7 үйүнүн жака белиндеги долонолу токойдон анын качанкы бир жатагын, издерин таап, көкүрөгүн кусалык тээп чыкты. Көзүнө жаш алып, ал жерге кайра-кайра барып, жыттап да жүрдү. Ал жерге улаан барып,
мүмкін ушул жерге кайра келип калар деп үмүт этти. Бирок акыры келбешине көз жетти. Анан калса үңкүр үйүндөгү киши баласы эмне болуп кетти деп санаркап түнөк жайына кайтып келет. Бир жолу кайтып келатса, үңкүрүнө жакын жерде киши жүрөт. Өзү карап айыктырган киши бир нерселерди издеп, улам аксак буту менен таштарды одарып коет. Бул болсо ага билдирбей карап тура берди. Мерген бир топ күч жыйнап алганда бул жерге кантип келип калганын, өткөн турмушун эсине түшүрүүгө аракет кылып көрдү. Жамгыр, чагылган, анан эс учун билбей жыгылганы, үңкүрдөгү жапай адам менен өткөргөн күндөр, анан кайда барса артынан калбаган бул жапайы жандыктан кантип кутулуу керектеген ой келди да мылтыгын эстеди. Чагылган түшүп, эс учун жоготкон күнү жанында таянычы, мылтыгы бар эмес беле? Анысы кайда? Ошону эстеп, ордунан ыргып туруп, таягын алып, баягы чагылган түшкөн жерге болжолдоп барды. Мына ал жер. Ошондо өзү жан талашып жашына калган чоң таш тең ортодон бөлүнүп турат. Аны бөлгөн ошондогу чагылгандын күч экенин эстегенде дагы бир жолу жүрөгү ордунан козголо, жакасын карманды. Мылтыгын дагы издеди. Таппады. Кийинки күнү, андан кийинки күнү да такыр таппады. Анан бир күнү корумдалган таштарды одарып кирди. Мылтык ушулардын алдында болуусу мүмкүн деп шагылдарды одарып жатып, жүрөгү болк этти. Анын көзүнө бут көрүндү. Өзүнүн буту, эти куурап, сөөгү даана билинип турат. Сөөккө кошо өзү миргенчиликке кийген өтүгү жатат. Эми өмүр бою бир бутсуз жүрөрүн, аңчылык күндөрү аягына чыкканын эстеп селт эте түштү. Бутту кайра корумдап кирди. Кызык, муну ким корумдады экен? Муну ким ушул жерге жашырды? Алар неге мергенди алып кетпеди? Артынан шакирт мергендер келип, мылтыгын алып кетишип, бутун таап, корумдап жашырыштыбы? Же муну жанагы жапайы киши жасадыбы? Азыр мылтыкты тапкан деле эмне? Киши кийик болобу, адам болобу, же тырмак болобу, несі болсо да үңкүргө келер менен так маңдайга басып албайт беле. Өлбөсөчү, өзүн өлтүрүп салсачы. Ошондо чагылгандын огу чала чарпып өткөндө кансырап жаткан өзүн ушул жапай адам өлүмдөн алып калып, жакшылык кылбадыбы? Ал эми канча жыл аткан кийик, кулжа, арка рети менен багып келген алматтарынын издеп келгени, артынан жоктоп чыкканы болбодубу? Ошол жетүүлүү алматтарынан көрө бул түктүү жапайы киши адам экен да. Таң атып, кайра кечкирип, мезгил көчкөн булуттардай кайдадыр шашып жылып жатты. Мерген көбүнчө үңкүрдүн түпкүрүнө кирип уктайт. Ал жерде таңдын атканы да, күндүн батканы да сезилбейт. Уктап жатканда адам жапайы андан көзүн албай, каректерин кадалтып карап отурат. Кээде түктүү тырмактары өскөн колун адамдын бешинесине тийгизип, чачтарынан сылайт, жондорунан сылайт, жалгыз бутун сылайт. Мындайда адам жапайынын да, мергендин да бүт бедени ысып, көдөндөрүн жылуу бир нерсе тээп, денелери чыңалып чыгат. Адам жапайы мурдагыдай шеригин издөөнү токтотту. Атүгүл бул үңкүрдө жашаган адамга да, анын отуна да, отко бышырган этине да үйрөнүп калды. Кишини көтөрүп алып, адам жапайы тоолордун бийик чокуларына чыгарат. Мөңгүлөрдү аралап муз тээп, шараккан муздак сууларды кечип, ойнойда кетет. Адам турмушу менен жапайы адам турмушу аралашып, кимиси кимисине ооп баратканы түшүнүксүз. Бири-бирине окшошуп, бири-бирин толуктап турат. Бул ургач адам жапайы эркеги менен 100 жылдай жашаса да балалуу болбоду. Жараткан балким буларды эң акыркы адам жапайы болсун, ушулар менен алардын тукуму үзүлсүн деп каргаганбы, ким билет, мерген да карып баратат. Али үйлөнгөн жок. Бул алматтардын салты ушундай. Өз урусундагыларга гана үйлөнөт. Башка уруулардан жар күтүү буларга буйрулбаган. Туугандарын алып, туугандарына тие беришет. Алматтардан аял алгандар же алматтарга күйөөгө чыккандар бир туугандардай ысык жашаганы менен балдары анчалык токтобойт, көбөйбөйт. Үйлөнүү үчүн же кыздар, же эркек балдар жетпейт. Төрөлгөндөр да оорукчан болуп, жарык дүйнөгө келип, көпкө жашабай калышат. Ошондон бу өзгөлөр гана эмес өздөрү да алматтар жоголуп барабыз дешет. Ошон үчүн 7 тамда болгону 9 жан бар. Алардын көбү жалгыз бойлор же карыгандар. Мерген катын алып көрмөк турсун, өмүрү ургачыга жакын барган жан эмес. Адам жапайы менен мерген бийик чокулардан алыска көз жүгүртүшүп, күндүн чыкканын жана батканын сонуркап карашат. Кийиктерди чоамада тосуп, эт төсүн баса калышат. Асманда учкан бүркүттөргө көз сала көпкө тиктеп турушат. Анан экөө ээрчишип, нымжыттанган, караңгы,
бирок өздөрү үчүн кызык сезилген үңкүргө кирип кетишет. Токой ээси күн сайын эки маал ордо жаткан адам жапайыны көргөнү менен ага даап эч нерсе дей албайт. Деген менен анысын тигил түшүнмөк беле. Киши өз кыялы менен гана жашап, ошол кыялында адам жапайыны куду отунчуну жумшагандай жумшап алганын элестетет. Жаңгак башына чыгып бир силксе, жаңгактын баары топурап түшүп, анан аны бир паста каптап, каптардын 3-4 бир көтөрүп төөгө артып, кербендерге кошуп берет. Ордуна мата алып, байларга көтөрмөлөө алтын, күмүш берип, атактуу болуп калууну кыялданат. Атүгүл бир жолу ой дегендин ооздугу жок белем, адам жапайыны үйлөндүрүп коюнуда ниеттенген. Бир мертебе Токой ээси ордо жаткан адам жапайыдан кабар алганы келе жатса, оор оозунда төмөндү карап, отунчу туруптур. Жакындаганда урушуп, кууп салайын деди. Кулагы оор неме укпай жатат го деп катуу жөтөлдү. Бутун сүйрөп, шырпылдатып басты. Аны тигил угуп, сезе бербеди. Дал маңдайына барып карап тура берди. Отунчунун өңүнө кызыл жүгүрүп, башкача болуп тамылжып алыптыр. Сүйлөп, ырдап ичүүдөй талпынат. Колун чапкылап, секирип да коет. Отунчунун ушул турушун көрүп, Токой ээси адам жапайыны ордон чыгаруунун кези келиптир. Анын кол утуна кишен салып чыгарып алып, ит байлагандай эшик алдына байлап кою керек деди. Шарт бурулду да 10 чакты балбан жигиттерди алып келип, аларга отунчуну кошуп, адам жапайыны ордон сууруп чыгышып, короосуна жакын өскөн жаңгак башындагы балаканга алып келип, байлап ташташты. Токой ээси жаңы тууганга тамак берүү ишин отунчуган аткарсын, башкаларың ал тарапка басып да барбагыла деп катуу эскертти. Токой ээсинин үйү жаңгактуу дөбөдө, бийикте жайгашкан. Дөңсө жерлер өтө көп болсо да, Токой ээсиники өзгөчө дөңсөдө. Ал дөңсө башкаларды карап туруу үчүн атайын орнотулган сыяктанат. Ал жердин тегерегин курчаган кайнар булактар тегерек четке жагымдуу серүүн берип турат. Дөңсөгө ийри-уйру жолдор менен кыялап, тегеренип чыгуу керек. Ошол жолдор жаанда селде чуңкурайган. Кара топурактуу кыртышта суу жууп, жолдун ар кайсы жеринен жаңгактын, чынар теректин, талдардын, долонолордун, алмалардын, алчалардын тамырлары чыгып калган. Жолдун жака бели швер менен капталган. Ал шверди мал оттогону да, адам басканы да билинбейт. Анан жолдун эки жагынан шагын ийип алча, алма, алмурут, жерге ийиле самсаласа, жерден боюн көтөрө албаган кулпунай, бүлдүркөн, чие дегендер тимелеп төшөлөт. Адам жапайынын балаканасы 5000 жыл жашаган жаңгактын башында. Ошол жаңгакты курчай алма жыгаштарынан сөрү жасап койгон. Ал балакана сөрүгө гендир аркандан жасалган шаты менен гана чыгат да, чыгып түшкөн соң шатысын алып коет. Ошондо ал жерге ит кушкан эмес, айлакер адам да чыга албайт. Балакананын тегерегине сүт актар конуп, таң атканча сүт ак деп безеленип чыкса, булбулдар күндүзү бир тынбай сайрашат. Буларды канчалык көрөйүн десе да, адам жапайы көрө албай койду. Азат жүргөн кезде адам жапайынын булардын бирөөсү менен да иш болбойт эле. Кээде Байуулу, кашан ичинде үкө, Байуулу келип, аны шылдыңдап кеткенин карасаң, кармата тургансып өтө жакын келет да, узун колун серпип аларда бир канат күүлөп ары боло калат. Чынжыр болбосо аны ушул мазагы үчүн шарт кармап, башын жолуп, канын ичпейт беле. Отунчу балаканадагы адам жапайыга тамак алып баруу милдетин алгандан кийин, отунга деп тоого, Токойго көп баргысы келбей калды. Токой ээсин тойбос немени багып алдың деп урушкан туубас катыны эптеп бышырып берген тамагын жаңгак кесеге толтура салат. Анан балаканага баратып, ал өзү казып койгон жугунду төгүүчү жерге шарт оодара салып, анын ордуна өзү даярдап койгон чийкетти шашып салып, салаңдап турган аркан шатыга шарт жабышат. Аттап буттап үйдө чыгып, адам жапайынын алдына барып, этти анын идишине оодарат. Ошондо экөө бири-бирин тиктеше түшүшөт. Тиктешет да, бир топтон кийин көздөрүн ала качышат. Экөөндө тең тил жок, сөз жок, жон гана ымдашып коет. Кээде тамак бергени адам жапайыга кеткен отунчу көпкө жоголот. Токойчу муну билсе да билмексен, башкалардын болсо булар менен иши деле жок. Бара-бара адамдардын да бул жапайы жанга кызыгуусу сууган. Бир гана аны колго түшүрүү үчүн ороо казып берген отунчу бул иште өзүн айыптуу сезип, ошол айыбын кантип жууштун амалын таппай кыйналат. Токойдогу сансыз көп тарактардын каршы-терши чымалышкан бутактарына жабышкан бариктерден асман араң көрүнгөн жайкы кечтердин биринде көктө толгон ай сүзүп жүрдү. Ал анда-санда гана бариктердин кычыгынан кылайып көрүнбөсө, тарынган баладай жашырынат.
Бирок токой үстүнө жарыгы текши тийгенге ормон ичида айсыз кечтерге караганда бүгүн кыйла нурлуу. Отунчу адатынча отун өчүрүп кеч жаткан, уктап кетиптир. Бир убакта жапайы кишинин үнү чыккандай болду. Каңгыры шуктумбу дегенсип, кулагын кайра жакшылап тоссо тааныш үн. Шарт турду да асма шатыны түшүрүп, аны менен өйдө көтөрүлдү. Үн басылып калды. Отунчу адам жапайынын жанына барды, сүйлөнө берди. Тегиниси да бир нерселерди айтып, өз тилинде сүйлөгөн болот. Анан экөө жакын келишти. Кадимкидей биринин дем алганы бирине угулуп турду. Отунчуга адам жапайынын колу тийди. Түктүү, кайраттуу, тырмактуу эркектин колдору. Адам жапайыга отунчунун колу тийди. Жумшак, назик, ургаачынын жыттуу колдору. Жайкы түндөрдүн биринде отунчу тобокелеге салып, адам жапайыны байлаган жеринен чечип, байлоонун бир учун өз колуна ороп, эптеп ылдам асма аркан шаты менен жерге түштү. Ээрчитип алып, баягы шаркыратма көлгө алып барды. Таштан жабышып, сыйгаланып түшкөн бал муздак сууга экөө көпкө кириништи. Муну бир да жан, бир да макулук көрбөдү да билбеди. Түн ойгон кез эле атүгүл адамдардын эң эле куйтусу, эң эле митаамы токой ээси да муну байкаган жок. Ал билсе, экөөнү тең катуу жазаламак. Көлгө жакын келгенде өмүрү сууга түшүп көргөн эмеспи? Адам жапайы тайсалдап турду. Отунчу ошондо үстүндөгү чапанын чечип ыргытып, сууга боюн таштады. Адам жапайда болсо кийим жок. Отунчу ымдаганда аргасыз сууга шумгутуда ичиркенип, секирип, оозунан жуткан суусун бүркүп, анан көнө түштү. Муздак сууда балыктардай ойноп, ары-бери сүзүп, суу чачышып, шаркыратманын шарына денелерин тосуп, бири-бирине жакындашып, алысташып, суу денелерин сылашып, эч кимге билгизбей, отунчу адам жапайыны ордуна алып барып байлап салды. Адам жапайы канчадан бери бошонсом эле кетемин, качып кетемин, учуп күйүп үңкүрдөгү түгөйүмө жетемин дегени менен бул жолу анте албады. Кандайдыр бир күч анын бутун шилтетпей тушап турду. Сыягы отунчуга жакындай түшкөнү себеп болду окшойт. Алматтардын 7 үйүндө 8 жан калды. 9-сунун өлү тирүүсү белгисиз. Жыл айланса да мергенчинин кабары билинбейт. 4 жигиттин издебеген, тинтпеген жери калбады. Ошентип издеп жүргөн күндөрдүн биринде аскада асылып турган мылтыкты көздөрү чалып калды. Таң болушту. Мылтык ал жерге кайдан барды, ким алып барды? Дегеле ал жакка адам баласы эмес, тайган иттер да өтө албайт. Канаттуу куштар алып барып, аскадагы жалгыз арчага көрүнө илип салганбы? 4 жигит канча күн жалама, шуштугуй асканын үстүнөн да, астынан да барышып, ошол түтөтмө мылтыкка жете албай суйжы кылышты. Акыры муну адам эмес, кайып жана алып келип илип кеткен деп түңүлүп кайтышты. Көргөндөрүн 11 мүчөл жашаган куу аксакал карысына айтып келишти. Пулу мерген канча жолу оңго тургузду эле деп сурады ал абышка жигиттерден. 3 жолу. 4-сү да жакындап бараткан дешти жигиттер. Кары Алмат көпкө үнсүз сөзсүз турду. Баары күйүп жаткан арчаны, андан заматта пайда болуп калган чычаланы карап унчугушпады. Аксакал ушинткенде бир экөөнүн эмеле ушул отко кактап оозуна салган кайбиренеттери жумурун жулуп кеткендей болду. Бул турагыбызды таштап, журтубузду өзгөртүп, ылдый эл араласакпы? Аксакал дагы да кыска сүйлөп, сөзүн кайра үздү. Башкалар унчугушпады. Өзүбүздөн өзүбүз көбөйбөй жатабыз. Аз калдык. Ааламдын бир учунан бир учуна жетебиз деген Алматтардан ушул 6 үй. Акыркысы 7-си эсин кыйладан бери жоктоп турат. Биз эмне жараткандын каргышына калдык бекен? Кары киши ушинтип айтканда баары дем албай укту. Дем албай жооп издешти. Бирок эч ким жообун ашкере айтууга батынган жок. Макул, дагы 40 күн ойлонолу. 40 күн мергендин өлүгүн издегиле. 40 күндөн соң же башка урууларга аралашып кетебиз, же ушул жашообузду уланта беребиз. Аны алдыдагы тагдыр ташы көрсөтөт. Алматтар көргөн мылтык чын эле мергенчиники эле. Бая чагылган тийгенде дал ошол мылтыгы колдон учуп, тээ төмөнгө кулап кеткен. Аны ургаачы адам жапайы кокус көрүп калган. Көрөрү менен жүрөгү оозуна кептелди. Түрү суук, өзүнө зыян алып келчү нерсе сыяктанды. Мурда кийин көрбөсө да ушундай ой келди. Анан аны жок кылуу үчүн коомай кармап, ар жерге алып барып жашырып чыкты. Бирде мөңгүнүн астына бекитсе, эртеси кайра ишенбей, дарыянын ортосундагы аралчыга алып барды.
Үчүнчү күнү таштын коңулуна таштап ийди. Акыры булардын баарына ишенбеди. Жанагы жаналгыч немени адам баласы таап албасын деп кабатырланды. Анан мерген ачуусуна тийген күндөрдүн биринде мылтыкты аска бооруна илип келди. Үңкүрдөн качып чыкса да ушул куралын алам деп зоодон учуп өлсүн деген ой менен атайын ошол жерге көз көрүнө илип таштады. Адам жапайы кийин мерген экөө ынтымактуу болуп кеткенде деле мылтыкты алуудан коркту. Ошол курал өзүнүн жашоосуна бир аламат түшүрөрүн ички сезими менен туюп корку берди. Ал канчалык сактанбасын, мерген күндөрдүн биринде кокустан аскада илинип турган мылтыкты көрүп калбаспы. Көрөр менен аны таанып, жүрөгү болк эте түштү. Бирок түбүнөн мулуюп турган бутуна көз жүгүртүп алып, ичи сыйрылды. Ушул кейпи менен эми кайдагы аңчылык? Же асказоолорду аралай албасаң, куусаң, же ички текелерге жетпесең, жөн гана мылтык асынып жүргөнүң кимге керек? Ошентип, мылтыгын караган боюнча ойлору аны өткөн күндөргө жетеледи. Адегенде бул мылтыкка ээ болгон күн эсине түштү. Мылтыкка айырбаштасам деп аю сүлөөсүндүн терисин чогулткан эле. Анан бир күнү аларды атка таңып, те 2-3 айыл нарыдагы кыштакта жашаган Кызыл Кулактын үйүнө барган. Барса анын үйүндө туугандарынын кызы жүрүптүр. Анын күйөөсү каза болуп, учурда башы бош экен. Соодагер мергенге тийише сүйлөп, «Мунун башы бош, көрдүңбү? Сулуу десең сулуу, кылыктуу десең кылыктуу. Өзүң атактуу мерген болгонуң менен ушул убакка чейин бой жүргөнүң жарабайт. Кааласаң ушуга баш коштуруп коеюн» деген эле. Тигил жубан да муну күлүмсүрөй карап, «Не дейсиң?» дегендей каш каккан. Мерген чындап назар салып караса, чын эле кызылы кызыл, татына жубан. Бирок булардын салтында башка уруунун кызына үйлөнүү жок болгондуктан болбойт дегендей баш чайкаган. Анан терилерге мылтыкты алмашып кетип жатканда жанагы жубан жанынан өтүп кетти эле аялдын жыты бур этти. Ошондо мергендин эркектик сезими козголуп барып басылган. Кечинде уктарда да ошол жубандын элеси келе берип, кыялында аны кучактагысы, төшөктө лаззаттуу мүнөттөрдү өткөргүсү да келип кеткен. Бирок бул кыял гана эле. Болгондо да ишке ашпас кыял. Ошол түндө мерген эркек аял мамилеси, үй бүлөлүк турмуш жөнүндө көп ойлонуп жатты. Анан уктаган. Мылтык демекчи, бул мылтыгы жанына карам болуп, аңчылыкта эч нерседен коркчу эмес. Мылтыгы барында буга азуулуу каршкылардын үйөрү, кара кулак кабыланда кеп эмес болчу. Жалгыз мылтыгы канча бир эрдин орун алмаштырып турар эле. Эмиминтип аскадагы мылтыгы бүтүн, өзү жарым жан. Ушундай болот деп оюна тургай, түшүнө да кирген эмес. Мергендик атын дүн кылганда ушул мылтыгы болчу. Тоо тараптан мылтыктын үнү чыкты дегичи алыматтар дасторконубузга аркар же кулжа буйурду деп кубаныша турган. Эми ал күндөр келбейт, эч качан келбейт. Муну ойлоп мергендин көзүнөн жаш тегеренди. Дагы ар нерселер оюна түшкөн мерген узакка отурду. Акырында үшкүрүнө туруп басып кетти. Те бир топ узаганда токтоду да артын бир кылчайып карап, мылтыгы менен коштошконсуду. Алматтардын аксакалы: «Жигиттер, силерге 40 күн мөөнөт берели. Ушул аралыкта мергенди издеп тапкыла. Тирүү болсо өзүн, өлүк болсо өлүгүн ап келгиле» деп буйрук берген. Ошентип 4 жигит мергенди издөөгө чыгышты. Алар тоо ичин түрө кыдырып жүрүшүп, акыры мөңгүлүү бийик тоонун тескей жагына өтүштү. Мына ушул жерден алар кызыктай издерге туш болушту. Байкоого караганда 2 жандуунун изи катар кеткендей. Бирок кызыгы, алардын бирөөсүнүн таманынын изи адамдардыкынан 2-3 эсе чоң экен. Болгондо да жылаңайлак. Ошол жылаңайлак буту менен таш болобу, тикен болобу аңдабай басып өткөнү байкалат. Кадамынын чоңдугун ушундан бил. Адам 3-4 аттай турган жерде бир гана адымдап өтүптүр. Берки из адамдыкына окшош. Бирок бир тамандын гана изи түшкөндүктөн бир буттуу адам өткөндөй элес калтырат. Кадамынын арбышы да анчалык эмес. Бул 2 из жанаша барып, акыры адамдын изи жоголот да жанагы алып жандыктыгы гана калат. Бир из киши кийиктикке окшойт. Экинчиси кимдики деп ойлонгон алматтардын жигиттери бир аптадай из кууп убараланышты. Акыры адам жапайынын ургачысы менен аксак мерген жашаган үңкүрдү акмалап таап алышты. Жигиттер үңкүр оозуна буктурма коюп, капкан ташташты. Анан жайлуу жайтап, 4 жерде бугуп жатты. Бир кезде те төмөндөн бери караң көрүнгөндөй болду. Жигиттер көзүн андан албай катып калышты. Караан жакындап келе берди. Денесин түк баскан аюудай, бирок басышы кишиден айырмаланбаган бул жан жакындаганда
Анын bir колунда адам, bir колунда бала бар экенин көрүштү. Ана келип калды. Оң колундагы адамды, өздөрү издеп жүргөн мергенди алар жазбай таанышты. Атыгүл bir буту жоктугунда көрүштү. Эмне кылуу керек? Кантуу керек? Төртөө төрт жакта тургандыктан бири-бири менен сүйлөшө да албайт. Мылтыктарын түтөткөндө адам жапайы жытын сездиби, таноолорун дердейтип, көктү карап, анан күтүлбөгөндөй тездик менен мергенди жана баланы койнуна тартты. Төрт мерген адам жапайын окко алды. Тегерек түтүн жыттанды. Тигил адам жапайы тоо жаңырта айкырып, адам менен баланы октон коргой, өзүн болсо окко тосуп, экөөнү басып жыгылды. Алматтын кыл мерген жигиттери адам жапайыны кайра мээлешти. Айлана сасык түтүнгө чулганып, адам жапайынын асман жарган айкырыгы аз-аздан барып басылганда, төрт жигит этияттанып жакын барышты. Жапайы адамда, мерген да булардын огунан жан бериптир. Кичинекей гана же жапайы адамга окшобогон, же киши баласына окшобогон жандык тирүү экен. Буларды карап, ылжыйып күлүп койду. Токой ээси эркек адам жапайы менен отунчунун ымалаша баштаганын өз көзү менен көрбөсө да ичинен сезди. Ою ишке ашып жатат. Эби бул адам жапайы адам жытын искеп, аял кумарына батып калды. Эч жакка кете албайт деди. Анан bir күнү экөөнү кошоктоп, узун чынжыр менен байлады да, биргелешип жумуш аткарууга чегерди. Отунга барса да, жаңгак күйсө да, таш ташыса да, жол салса да, bir чынжырга көгөндөлгөн экөө чогуу жүрөт. Бул экөөнүн жасаган ишин жаама айыл биригип жасай албайт эле. Отунчу менен адам жапайы адамдарча сүйлөшө албаса да, болдуруктап, жандап, ымдашып, бири-биринин оюн түшүнүшөт. Адам жапайы отунчуга кам көргөнү кам көргөн. Жумуш убагында мен иштей турайын, а сен азырынча эс ала тур дегендей колун жаңдай ар жакка түртөт. Отунчу анын тилин алып бир аз дем алат. Жөн отурбай шеригинин иштеп жаткан кыймылын, жапайы болсо да кам көрө билгенин ойлоп, ичи жылып олтурат. Тамак жегенде да тамакты мунун алдына жылдырып, же, көпче, болбосо анан жумуш кылганда ач каласың дегендей жалооруй карайт. Антса да отунчу көзүн кыбыңдатып, кайра табакты аны көздөй түртөт. Экөө анан бири-бирин тиктешкен бойдон табакка бирге кол узатышат. Кийинки кезде адам жапайы тамакты шашпай ичкенге көнүп баратат. Болбосо адамдар арасына келгени коркконунан, анан чочулаганынан улам, оозуна тийгенди эптеп эле күрмөп жутуп жиберүүгө ашыкчу. Курсак тойсо болду дегенчелик эле. Токой ээси аны отунчуга кошкону адамдарга көңүл бурбай деле калды. Жүрөгүндөгү өзү жашаган турагын, мурунку жашоосун сагынуунун ордун отунчунун жакшы мамилеси толтуруп бараткандай. Адам жапайыга баарынан да отунчунун сылап сыйпаганы жагат. Экөө салганы отурганда өзү чарчап турганына карабай, отунчу адам жапайынын бети башындагы терди жолугу менен арчып, анан жүзүнөн, далысынан, кең көкүрөгүнөн сылап коет. Ал болсо колун тартып албасын дегенчелик кылып, отунчунун колун денесине баскан бойдон бир топко кое бербейт. Ушундай кезде да адам жапайы адамдар арасында ушул отунчу үчүн байланып жүргөнүн сезет. Тигил жакта калган ургаачысы менен жашап келаткан жылдар аралыгында ичин жылытып, өзүнө тарткан мээримди сезген эмес эле. Эми ошол жүрөгүнүн түпкүрүндө эңсеген мээримди минтип отунчудан таап отурат. Болбосо бул качан эле өзү турактаган тоо тарапка сызып жөнөмөк. Убагы келгенде эле качып кетмек. Минтип отунчуга байланып калгандан бери мындан кийинки жашоомду көрө жатармын деген ойго чырмалгандай. Бир жолу тоодон карагай артынып келатып, экөө катуу жаанга калган. Ошондо кайда баш калкаласак дешип, акыры кичине үңкүргө кире качышкан эле. Жаандан улам көйнөгү денесине жабышып, саамайынан суу тамчылаган кандайча отунчунун жанына барып, ошол денени сылап, кармалай баштаганын билбей калган. Анда отунчу мындан боюн тартып албай, көзүн жумуп туруп берген. Ошондо отунчу жашоосунун кемтиги жалгыз жашап, бирөөнүн камкордугуна, эркелетүүсүнө муктаж экенин туйган. Бирок андай орундуу адам эмес, минтип адам жапайынын ээлей турганын ойлоп, бир жагынан чочулай, бир жагынан бугада макул болгондой тим болгон. Ошол үңкүрдөгү мамиле буларды бир топ жакындатып койду. Ошентип, орто билинбей жакындап бара берди. Бир рет адам жапайы түшкө дейре суз жүрдү. Ал таңгамаал угулган ачуу үндөн чочубой конгон эле. Ал үн чында угулдубу, же түшүндө угулган үнбү ачык айрый албады. Айтор, ал үн бир кездеги өзүнүн апасынын да ал тургай бирге жашап калган ургаачысынын үнүн элестетти. Ал үн өзүнө чакырып жаткандай, өзүң ким экениңди унутпа деп эскертип жаткандай сезилди. Эсинде калганы,
Апасы бул тентектик кылганда, анан бир жамандык корганда ошондой ачууун чыгарчу. Ургачысы да бул үңкүргө узакка келбей, жегенге эч нерсе алып келбей калса, ошондой ачууун чыгарып, үтрөңдөп калчу. Ички сезими негедир өзүң мекендеген жайга кет, адамдар сен үчүн эмес деп шыбырагандай. Бул үн жөнүн эмес. Алдыдагы жамандыкты эскертүүчү катары туюла берди. Апасынын элеси да көрүнүп, муну тигил тоо койнуна чакырып жаткандай болду. О бир топ отургандан кийин адам жапайы тишин кычыратып, онтогондой болду да тээ ары көздөй жөнөдү. Аны күтүп турган отунчу таң кала узатып карап кала берди. Тигил болсо урчукту айлана берип көрүнбөй калды. Отунчу анын ички жан дүйнөсү кыйналып жаткандыгын сезип, токой тарапка отун чогултууга кете берди. Мезгил чак түш болгондо гана адам жапайы отунчуну таап келди. Унчукпай келди да чекесинен жыттап койду. Отунчу анын жүзүнөн кусалыктын залдарынын издерин окуду. Адам жапайы ошол күнү кечке түнөрүп жүрмөк беле, ким билет. Баарын аю бузду. Токойдон кокустан аю чыга калбаспы. Дал маңдайынан чыга калган буларга карап күркүрөп кое берди. Канчалык айбат көрсөткөнү менен анын өтө эле картаң аю экендигин билген адам жапайы отунчуну артына калкалай аюга сес көрсөттү. Көзү чанагынан чыга тостоюп, зары бетине чыккан адам жапайы белин бүкүрөйтө аю менен кармашууга даярдангандай. Отунчу бул тегеректеги аюуларды билчү. Алар буга тийч эмес. Бул аю башка жактан ооп келген сыяктуу. Эсин жыя, артынып келаткан отун ичинен жоон бутакты адам жапайыга кармата салды. Аю кантса да күчү жетпестигин сездиби, артына бурулуп кете берди. Отунчу мунун кайратын бааладыбы айтор, башын көкүрөгүнө жөлөп, жылмайды. Тигил болсо мунун чекесинен жыттап койду. Ошентип экөөнүн көңүлү ачыла түштү. Күн да ысып чыккандыктан арыдагы өзөнгө сууга киринип, сергип алуу үчүн бет алышты. Токой ээси бул экөөнү жаз алды менен тоо бооруна токой болор көчөт тиктирди. Алардын ичинде алманын да, теректин да дей койчу бир топ жемиш дарактарынын көчөтү бар эле. Аларды сугаруу үчүн арык чаптырып, суу бурдурду. Кыялында бул көчөттөр жетилип, өзүнө канчалык киреш алып келерин эсептеп, санасында байыды да калды. Эми чөптү чаптырып, үйдүрүп алса, анан кышкыга көп отун чогултуруп алса. Ушинтип токой ээсинин көңүлү шат жүрдү. Ал тургай 3-4 жолу марттыгы кармап, бышкан эттен экөөнү көп бөлдүрүп бердирди. Анан карт чөргө аз калганда бир күнү отунчунун жыгылып түшкөнүн, көп баса албай калганын, атүгүл бир жолу адам жапайыга көтөртүп алганын көрүп калды. Ооба, отунчу кош кабат эле. Элдей болуп келиндерге аралашпагандыктан бойго бүткөндө кандай болорун билчү эмес. Болгону ички туюму менен бала төрөрүн сезген. Талгак тууралууда түшүнүгү жок неме, кычкыл алманы самап калгандыгын билген. Алманы эстегенде эле колдон иши түшүп, токой жакты карамай адаттапты. Анан эки жагын секин карап, алмалары көп өсчү жакты көздөй жөнөп кетет. Кычкыл алманы болушунча жеп, качан ыраазы болгондо жоолугуна да түйүп, кайтып келет. Анын бул адаты адам жапайыга түшүнүксүз. Бирок ал да ичинен отунчуда өзгөрүү болуп жатканын, жана ичи чоңоюп баратканын сезип, ага көп үйрүлүп түшчү болду. Демек жакында жашоосунда кезигер жаңылыкты күтө берсе болот. Ошол кышта токой ээсинин жигиттери отунчуну жыга чарабага салып, тээ алыс кыш доосундагы анын бир доосунукуна алып барып салышты. Токой ээсинин оюнда отунчуну ошол жакка кыштатып, анан убагы келгенде эч кимге билгизбей төрөтү, анан баласын өлүп калды деп көрсөтпөй, ээн талаага алып барып таштатуу. Отунчуну кайра алып келип, адам жапайы экөөнү ишке чегүү турган эле. Ошентип отунчу кыштоодо кала берди. Кышта кар жылдагдан оор түштү. Убакыт өтсө да отунчу негедир кайрылып келе бербеди. Отунчуну жоктогон адам жапайынын озондогон үнү айыл ишин жаңыртып, күнү тынчтык, түнү уйку бербей калды. Бозмалдары төл салып, койлор үркөп, жылкылар дүрбөп, бул жакты беймарал жойлоочу сүлөөсүндө, суусарда, каршкырда, түлкү да жоголду. Анан калса элди тумоо каптап, көзү ачыктар менен төлгөчүлөр бул жапайы адамыңарды жоготпосоңор, жакшылык көрбөйсүңөр деп туруп алышты. Адам жапайы болсо бирөөлөр алып келген тамакты тээп ыргытып, адамдарга айбат кылып, арсылдап итче өрөп, караңгы түндү как чара кыйкыра, ботосу өлгөн каймалдай боздоп, көпчүлүктүн ишин алды. Акыры тамак да жебей, суу да ичпей калды. Ошол чыкыроон күнү адам жапайы ордунда алсыз жатты. Сырттан шыбыр угулса эле, умсуна башын көтөрүп карап коет. Ал отунчуну күтүп жаткан. Келип калабы деген үмүтү алсыз илинип тургандай. Ошентип шалдырап жатып көз илинип кетти.
Түшүндө отунчу экөө кызгалдактуу талаада жүрүшүптүр. Отунчунун чачы абдан узун экен да, үстүнө кызыл көйнөк кийип, колуна кызыл кызгалдактарды кармап алыптыр. Экөө бири-бирине ымдашып, көңүлдөрү көтөрүңкү. Анан бир убакта эле жанында келе жаткан отунчуну куюн көтөрүп кетип, тээ алыс жакка алып барып таштайт. Бул болсо ага жетмекке чуркап колун сунат. Анкен сайын отунчу андан алыстайт. Ошентип аракет кылып эми жетейин дегенде эле баягы куюн келип өзүн көтөрүп учат. Ошол боюнча аны сөлөкөттөр жүргөн жерге алып барып таштайт. Алар эмне болгон сөлөкөттөр экенин ажырата албай башымаң. Чочулап, ал жактан кетмекке бурула бергенде бир күчтүү кол муну кармап калат. Андан бошонуу үчүн жандалбас кылып жатып ойгонуп кетти. Кара тер басып, суусап калыптыр. Бир жагынан суусап, бир жагынан отунчунун элеси көз алдына тартыла берип, акыры адам жапайы ордунан козголду. Жүрөгүндө отунчага болгон кусалык ашып ташып бараткандай. Кыймылдаган кабы айтор, жаны сыздап, бүт денеси ооруп чыкты. Тиштенип ордунан туруп, эми сыртка кадам таштаганда өзү байлаган байлоого көзү түшүп, жашоодогу жаман нерселердин баарына ушул күнөлүүдөй байлоону болгон күчүн жумшап үзгөнгө жетишти. Ошол кезде көзү караңгылап, айланасы туманданып кеткендей болду. Бир маалда өзүнө келе түштү да шатыга карабай, жаңгак менен сыйгаланып жерге түштү. Көзүнө дароо отунчунун уктачу жайы урунуп, ал жакка жөнөп, жетери менен кулады. Аңгыча кандайдыр бир туңгуюкка кулап бараткандай болуп, жаны сыздап чыкты. Ушул сезим өлүм коркунучунан белги берип жаткандай мээси чыңалды. Көзүн ачса эле ошол коркунучтан аман кала тургандай жан талаша көзүн ачты. Мурдуна өзүнө тааныш жыт уруна берди. Караса жакын жерде отунчунун жоолугу жатыптыр. Эптеп жылып ага жетип, шуу жыттады эле күлүмсүрөгөн отунчунун элеси келе калды. Ага колун суна бергенде, анын элеси өзүнүн апасынын элеси менен алмашып кетти. Апасы буга колун сунду да жетелеп жөнөдү. Экөө мунарыкка сиңип баратышты. Ошентип, кечке жуук адам жапайы жарык дүйнө менен коштошуп кете берди. Отунчудан болсо дарек жок. Каттагандардын бирөөлөрү төрөгөн соң бирөөлөр баласын урдап кетиптир. Ошондон улам акылынан айнып калыптыр дешсе, бирөөлөрү антпай эле бирөөлөр баласын урдамак болушканда ымыркайын алып тоого качып кетиптир дешти. Дагы бирөөлөр мунун баары жалган, адамга да, жапайы кишиге да окшобогон чүрпөсүн жакшынакай эле багып жатышат дешти. Эл кайсынысына ишенерин билбей кала берди. Алматтардын жигиттери адам жапайы менен мергенди корумдап көмүп, аман калган баланы айылына көтөрүп келишти. Алты үйдө калган 8 киши узакка үнсүз отуруп, мергенди эскергендей болушту. Шам жагылып, бакшы бийледи. Бирөөлөр мергенди алматтардан башка бирөөгө үйлөнүп алган үчүн жектешти. Дагы бирөөлөр түпкөн эбиздин урпагына үйлөнүп туура кылды деди. Бир гана чачы, сакалы куудай карыя күтүлбөгөн сөз менен баарынын оюн бузуйды. Даярдангыла. Эл арасына кетебиз. Акыры минтип алматтары ада болду. Кимде ким башка уруудан кыз алса, кыздар башка уруудагы жигитке күйөөгө чыкса, туура тутабыз. Бул баланы болсо журтубуздун ээси катары жети үйдүн ортосуна таштап кетебиз. Жашай турган күнү болсо аны көрсүн. Жок, ичер суусу түгөнсө, акыры баарыбыз барар жерге эртерээк күнөөсүз кезинде кете берсин. Чыгарманын аягы.